Адам колу менен жасалган байыркы цивилизациядан биздин заманга чейин сакталып калган кереметтер бар. Адамзаттын бүгүнкү милдети аларды суктанып карап, кийинки муунга өткөрүп берүү. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө байыркы архитектуралык керемет эстеликтер, биздин заманга чейин сакталып калган белгилүү жана эң көркөм курулуштар, амфитеатрлар тууралуу айтып беребиз. Колизей байыркы Римдин биздин заманга чейин сакталып келген эң маанилүү жана эң чоң архитектуралык эстеликтеринин бири. Колизей байыркы дүйнөдөгү эң ири амфитеатр болгон жана биздин замандын 72-жылдарынан башталып 8 жылда курулуп бүткөн. Амфитеатр пландагы эллипсти билдирет. Анын ортосунда арена жайгашкан жана анын айланасында көрүүчүлөр отурган отургуч катарлар өйдө карай көтөрүлөт. Узак убакыт бою Колизейдин аренасында гладиаторлордун кармаш өтүп, аны 50 миңге чейин көрүүчү көрө алган. Бүгүнкү күндө Колизей Италиянын борборунун башкы символу, туристтер сүйгөн жайлардын бири. Байыркы Аспендостун көркөмдүү жайынын бири амфитеатр. Анын диаметри 96 метр жана 7 миңге чейин адам батат. Амфитеатр 155-жылы грек архитектору Зено тарабынан стоик императору Маркус Аврелийдин тушунда курулган. Селжук түрктөрү бул жерлерге келгенден кийин театр кайрадан сарай болуп курулган. Азыркы доордо кайрадан спектакльдер жана концерттер үчүн колдонулуп, бирок байыркы түзүлүшкө зыян келтирбөө максатында кайрадан токтотулган. Кийинки байыркы амфитеатрда заманбап Түркиянын аймагында. Сиде амфитеатры биздин замандын 2-чи кылымында курулуп, жапайы жаныбарлар менен гладиатордук салгылашуу аренасы катары колдонулган. Театр 20 миңге чейин көрүүчүнү батыра алган. Византия мезгилинде театрдын ордуна ачык асман алдындагы чиркөө курулуп, ал жер ыйык деп жарыяланган. Бүгүнкү күндө каалоочулар үчүн театрдын каалгасы ачык жана каалоочулар тарыхты өз көздөрү менен көрө алышат. Ошол мезгилдеги башка имараттардан айырмаланып, театр кемчиликсиз сакталган. Бир гана сахна жана анын артындагы жайлар талкаланган. Бүгүн арена кайрадан жанданды. Көпчүлүк учурларда илгеркидей эле ырчылар ырдап жана театрлаштырылган оюн зоокторор ушул жерде көрсөтүлөт. Укмуштуудай акустика жана тереңдиктин аркасында дубалда микрофонсуз шыбырап сүйлөй аласыз жана ар бир үн жогорудагы акыркы катарларга чейин да жакшы угулат. Көптөгөн артисттер ушундай сахнада концерт берүүнү кыялданып, фестивалдар жана бул жерде болуп жаткан иш-чаралар көрүүчүлөргө эстен кеткис таасир калтырат. Биздин замандын 30-жылдарында Италиянын Верона шаарында курулган байыркы Рим амфитеатры Арена ди Верона. Шаардын Пьяцца Бра деп аталган башкы аянтында жайгашкан. Арена ди Верона дүйнөдөгү белгилүү концерттик аянтча. Веронадагы амфитеатр Италиядагы ушул сыяктуу Рим имараттарынын ичинен Колизей, Санта-Мария Капуа Ветерадагы амфитеатр жана Позzuolidеги амфитеатрдан кийин 4-орунда турат. Ушул типтеги мыкты сакталып калган структуралардын бири. 2000-жылы Веронанын башка дагы тарыхый эстеликтеринин катарында амфитеатр дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Тарыхында театр гладиатордук салгылашуу жана цирк оюндары үчүн курулган. 1117-жылкы жер титирөөдөн кийин амфитеатрдын сырткы шакеги дээрлик толугу менен талкаланган. Ал башка имараттар үчүн таштын булагы катары колдонулган. Орто кылымдарда анын аренасында адашкан адамдар өрттөлүп, турнирлер, фестивалдар уюштурулуп, 18-19 кылымдарда букалардын урушу уюштурулган. 1913-жылдан тарта амфитеатр опера спектакльдеринин кадимки орду болуп калган. Амфитеатр опера жана концерттик номерлери менен белгилүү. Бул жылына 600 миңге чейин көрүүчүнү кабыл алган дүйнөдөгү эң ири опера концерни. 1913-жылдан бери 70-тен ашуун опера коюлган. Жыл сайын июнь-август айларынын аралыгында 4 башка сахна спектакль болот. Июль айынын ортосунда спектакльдер дээрлик күн сайын көрсөтүлүп турат. Акрополдун түштүк капталында Героди Аттиктин Адеону деп аталган байыркы таш театры жайгашкан. Ал 161-жылы афиналык магнат Ирод Аттик тарабынан маркум аялы Региланын урматына курулган. Алгач амфитеатр тик, жаңтайыңкы жана 3 кабаттуу таштан жасалган. Алдыңкы дубалы болгон. Чатыры кымбат баалуу ливандын бал карагайынан жасалган.
Нишадагы айкелдерди жана көп түстүү мрамор катмарларын эске албаганда, структурасы бүгүнкү күнгө чейин абдан жакшы сакталган. Адеон музыкалык концерттерге колдонулуп, 5000 көрүүчүнү сыйдыра алат. 1950-жылы театр реконструкцияланган. Бүгүнкү күндө да Адеон мыкты акустикасы менен таң калтырат. Пула амфитеатры Хорватиянын Пула шаарында жайгашкан байыркы Рим тарыхынын жана архитектурасынын эстелиги. Бул 4 мунара жана 3 Рим архитектуралык ордери бар дүйнөдө сакталып калган жалгыз арена. Ошол эле учурда көлөмү боюнча амфитеатр ушул сыяктуу курулуштардын арасында дүйнөдө 6-орунда турат. Аренанын сырткы дубалдары аки таштан жасалган жана бийиктиги 29,4 метр. Биринчи 2 кабатында 72 аркалуу катарлар. Ал эми жогорку кабатында 64 тик бурчтуу оюкчалар жайгашкан. Имараттын кубаттуулугу аны активдүү пайдалануу мезгилинде 23 000 адам болгон. Трибуналар аренанын өзүнө карай эңкейиште жайгашкан. Бул аймак элден темир тору менен тосулган. Көрүүчүлөрдүн негизги көңүл ачуусу гладиаторлордун мушташы жана жапайы жаныбарларга мергенчилик кылуу болгон. Аренанын астында камералар менен сахнанын өзүн байланыштырган бир нече жер алдындагы өтмөктөр бар. Театр биздин замандын биринчи кылымында курулган. Алгач шаардын дубалынын сыртында Флавия жолунун боюнда жайгашкан. Император Августтун тушунда 2-14 жылдары амфитеатр жыгачтан жасалган. Ал эми Клавдийдин убагында гана ал кайрадан курулуп, ташка айланган. 79-жылы арена гладиаторлордун мушташына ылайыкташтырылып кеңейтилген. 5-кылымда император гладиаторлордун мушташына тыюу салган жана ошол мезгилден баштап бул жайга кызыгуу төмөндөй баштаган. Ошол эле кылымдан баштап жергиликтүү тургундар тарабынан амфитеатрды бара-бара талаптоноо жана жок кылуу иштери башталган. 1583-жылы Венециянын сенаты имаратты бузуп, өз шаарына көчүрүүнү сунуш кылган, бирок бул идея четке кагылган. 19-кылымдын башында арена архитектор Петро Нобилинин жетекчилиги астында жана Австриянын императору Франц I камкордугу менен реконструкцияланган. Элджем амфитеатры биздин замандын 232-238 жылдары Колизейдин үлгүсүндө Африканын келечектеги императору Гардиандын буйругу менен курулган. Театрдын узундугу 65 метр, турасы 39 метр жана бир убакытта 30 000 адам батат. Көлөмү боюнча Колизейден кийинки 2-орунда турат. 7-кылымга чейин амфитеатр дээрлик колдонулган эмес жана шаардын тургундары аны акысыз курулуш таштарынын булагы катары колдоно башташкан. Таштар Арабиянын Элджем шаарын курууга жана Кайруан шаарындагы мечитти курууга пайдаланылган. Бүгүнкү күндө амфитеатр популярдуулукка ээ жана ошондой эле гладиаторлор жөнүндө Голливуд фильмдеринде Колизейдин ролун ойнойт. Рассел Кроу менен гладиатор тасмасы дагы ушул жерде тартылган.